Саламатсыздарбы? Эфирде Күнөзөк программасы. Күнөзөк программасын мен Азамат Кыязов алып барам. Биз бүгүн Кыргыздын ай санагы деп аталган теманын алдында сөз кылмакчыбыз. Мен студиямдын коногум менен тааныштыра кетейин. Профессор Жумакадыр Карамалдоев агабыз, саламатсызбы? Саламатсыз. Азыр биздин кырдаалыбыз коронавирус деген бир жаман, бир жагымсыз кырдаалдын алдында, абалдын алдында турабыз. Бирок ошондой болсо дагы биз бүгүн 21 март Норуз майрамынын алдында турабыз. Саналуу сааттардан кийин бизде буюрса жыл алмашып, Кыргыздын жыл санагы боюнча, ай санагы боюнча Норуз майрамы белгиленип баштайт. Ушуга утурлай биз сизди студиябызга конокко чакырдык. Таңдан кечке ушу коронавирус боюнча үзгүлтүксүз сүйлөшүп атабыз. Анан келгиле эми бир аз токтой туруп, жаңы жылды дагы эскерелик, жаңы Норуз жөнүндө дагы кеп кылалык дедик. Анда эмесе сөздү сизге берелик. Норузга байланышкан ай санак боюнча материалдарды көтөрүп келген экенсиздер. Жалпы эле ушу ай санак боюнча кандайча киришип калдыңыздар? Бул эмне болгон ай санак, кантип түзгөнсүздөр? Тарыхынан баштап айта берсеңиз. Эми мен киришкен тарыхы анча деле узак эмес. Бир 15-20 жыл болуп калды. Бул эмнеден чыкты? Мен географ катары көп жылдары экспедицияларга чыгып, жанагы эмне үчүн жандыктардын атынан коюлуп калган деген бир суроо келет да. Ооба. Өзүм географ болсом, өтөр мага кызык болду. Себеби ар кайсы бийиктикте ар кандай жандыктар жүрөт да. Анан дагы карап отурсам, бир кызык суроо пайда болот да. Эмне үчүн о жаныбарлардын эркектердин атынан коюлуп калган депчи. Мына атасак бүгүн март айы Кыргызда жалган Куран деп кеткен. Себеби бул айда Курандын мүйүзү өселек болуп, ал эликке окшош, ургачысына окшош болуп калганда. Анан эми баарыбыз эле жакшы тарыхтан билебиз. Кородогу малдан сырткары дагы кайберендердин, эми жалпы бул жандыктарды кайберен деп коет. Ошол аркылуу дагы тамак, эми мергенчиликке чыгып, ошо менен толукташчы да өзүнүн тамагын. Анан эмне үчүн мына жаңы жыл? Эртең мына биздики боюнча жаңы жыл эмнеге туш келген? Бул туш келгени күн менен түн биригет, узундугу бирдей болот. Анан бул бир. Экинчиси болсо, бул жаңы жыл жаз деп, баарыбызда тең жаңылануу дегеле бүт органикалык дүйнө дагы жаңырып турат да. Күн узара баштайт, күн кыскара баштайт. Күн түндүн теңелиши, ааламдын жалпы бир өзгөчөлүктөрү, мезгилдин алмашуусу болот да. Алмашуусу болуп туруп, мына Курандын дагы мүйүзү ар кайда. Куран дегенибиз туура бул жакшы суроо. Бул Куран дегенибиз, мен дагы сурайм студенттерден, Куран деген эмне деп сурасам эле баягы китепке карашат. Бирок мен түшүндүрүп берем, балдар андай эмес. Куран деген бул эликтин эркегин кыргыздар Куран деген. Эми орустар касуля дейт. Эми ал касуля көп аябай тараган. Өзгөчө мореке түндүк жарым шарда, Мейлин алкакта булар аябай кенен тараган жандыктар болот. Мына биринчи эле кезиккен жандык жаңы жылда Куран болуп атат. Анан Курандын мүйүзү жок болгон себептен аны жалган Куран деп айткан болуш керек деген ой кетет. Бирок бул нерсени экинчи ай далилдеп атпайбы? Чын Куран деген. Ошо чын Куран учурунда мүйүз өсүп калат кадимкидей. Анан мергенчилер илгери өзүңөр тарыхтан деле белгилүү шаймандар анча. Андан кийин бугу деп кетип атат. Жок, бул эки мүйүзү бар, мүйүзү жок менен далилденип кетет. Бул март менен апрелге туш келип атат. Март эме жалган Куран, апрель чын Куран. Май анан эл көчкө баштайт. Менде бүт жазылуу көчкө баштайт. Тоону көздөй акырын жылып баягы малды ээрчий баштайт. Бу дагы чоң маанилүү нерсе. Малды ээрчий баштайт. Мал көк кубалап кете берет өйдө. Анын аркасынан
элдер улам көчүп конуп отуруп Токойго келсе, мына Токойдун чоң жаныбары бул бугу. Кайра эле ургачысы марал. Көрдүңөрбү? Анан Токойдон өтөт. Эми бугунун бир мен окусам бир жакшы жагы бар экен бугунунчу. Баягы чөпкө, ылдый жактагыга дагы, Куранга дагы, үстүндөгү кулжага дагы конкурент эмес экен. Себеби ушул эле жандык кызыл карагай менен карагайдын эки карагай бар да бизде, кызыл карагай, пихта дейт. Анан карагайдын жана ийнесин ушул эле жаныбар жей алат экен. Анан ушунун эле азыгы экен, бул бир бутагында жей алат экен. Бу бугучу. Бутагында анан жада калса көп жылда көң болуп калса, эми катмара боло берчү. Ошол көңдү дагы жей алат экен да, сиңире берет экен. Мына ошентип эл көч менен кете берет. Токойдон өтөт. Токойдон өткөндөн кийин келе биринчи кайберен бул кулжа. Июнга туура келет. Июнга туура келет кулжа. Кулжайы кайра эле эркеги болот баягы. Ургачсы аркар. Анан баягы биздин орусча көңгөндөр аркарды эркектеп кулжаны ургач деп атат да. Ал орусча. Биздики боюнча ал тескерисинче, биздики боюнча кулжа эркеги, аркар билбейм, эми моореки чоң каташылып кеткен бир чоң эле чыгармада бугунун мүйүзүнө бешик илип коюшуп. Бугу эч качан эне болбойт да. Бугу ата болот. Ошону бир эске алып коюш керек. Акеме боюнча айтып атасыз. Эми ошо мен мындай эметип айтып атам, бирок бугу эркеги. Бугу эркеги. Анан андан да өйдө кетет да. Баягы мал көктү кубалап кете берет өйдө. Кете бергенде теке айына барабыз. Бул июль. Теке айы. Ургачсы эчки. Алар мына гляциалдык, невалдык зона деп коет, эң бийик зона. Ошол жерде түбөлүк тоң аралаш, чөп ушундай нерселердин баары тең аралаш өсөт. Текелер ошол бийиктикте жайгашышат. Барып моореки бир цикл бүтөт дагы. Чөп андан ары өспөйт, себеби 0 градустан төмөн болуп турат жылы бою. Мен мына өзүмдүн кесибиме байланыштуу көп эле кыдырып, экспедицияларда болуп, акыркы жолу Эңилчек станциясында болдум. Ошондо кадимкидей эле эртең менен эмеде. Июлда эми тек айында эртең менен карасаң суу тоң калат. Чөптөр түнкү шүйдүрүм, эртең менен куроо болуп калат, анан мал эти оттой албай калат да. Анан мал ылдый кача баштайт. Мал ылдый кача баштаганда элдер аны тозобуз деп астын тозушат. Демек, сиздин бул ушул ай санакты түзүүнүн өзү жыл сүрүү деп да айтып жүрөбүзбү? Жыл сүрүү жана 12 жылга байланыштуу. 12 жылга байланыштуу. Биздики болсо бул ошол жылдын ичиндеги мезгилдерге жараша, анан ошол жаныбарларга жараша, ошолордун жүрүм турумуна, анан ошолордо болуп аткан өзгөрүүлөргө жараша анан белгиленип. Чөйрөсү дагы эң негизи чөйрөсү. Демек бул кыргыздын ай санагы делип гана кыргызга гана таандык мүнөздүү болуп калабы? Анткени климат башка жактарда ар башкача да. Ооба, кыргызга анан дагы мындай тоолуу жерге. Мейлин алкактагы тоолуу жерге да. Демек, эгерде ушул кыргыздын сиз түзгөн, сиз негиздеп аткан ушул кыргыздын ай санагы балким башка аймактарга, башка өлкөлөргө бара турган болсо, демек өзгөрөт экен. Алардыкы өзүнчө болуш керек болуп калабы? Ооба. Балким Индия дейлик, ысык жака түшөбүз. Балким Кытай дейлик. Сиздин суроого мындай эле түзүлө, азыр эле мындай болот атпайбы? Кытайдан бир профессор бар. Макелек Өмүрбай деген. Ошо киши да мага суроо жөнөтүптүр. Бирок моореки календардын тексти Үрүмчүдө бир жыйында өзү эме көргөн. Чыкканда жарыкка чыккан. Анан ошондо алар эмнегедир пикирин айтпаптыр.
Бирок 2 жылдан кийин пикирин жиберип атыптыр, мындай дейт. Эмне үчүн дейт? Бизде бир дин айы бул январь, силерде бир дин январь эмес, 3 дин айы болуп калып атат деген. Анын өзү эле башында ошого жооп берген мурунчу. Булар 1936 жылкы Ала тоо журналынан алышкан экен, календардын. Негизинчи. Анан ошону пайдаланып жүрүшкөн экен. Кийин эле мына 90 жылдардын аягында, 2000 башында алар этнографиялык бир экспедиция чыкканда малчылар буларга айттыр, силер контороңарда отуруп алып эмнени ойлоп таап атасыңар. Бизде могул учурда моголор болот, могул учурда моголор болот деп анан аларды жана бир айга артка жылдырып коюптур. Жанагы географиялык көрсөткүч көрүнүп атпайбы мына? Бугу деген жериңизге дагы тактоо киргизип кетеличи. Ургачысын эмне деп атабыз? Марал. Марал деп атабыз. Бугу марал. Бугу марал. Демек, биздин жанагы элестетип жүргөн эркек кебетесин биз бугу деп, бугу эне деп, демек адашып жүргөн экенбизби? Адашып эле турат. Ал деле аз эмес мындай. Аркар жагынан дагы бир кызык нерсени көргөм. Мен мисалы барыбыз эле улуу муундарга тааныман жакшы режиссер бар, Элдар Рязанов деген. Анын кинокомедиялары, мындай жакшы кинолор бар. Ошонун дагы бир киносу бар, комедия, Гараж деген. Гараж деген эмеге жана гаражды кооперативтерди уюштуруп, кезекке туруп, түнө бошойт. Анан бирге баягы чоң болом деген кишиси кирип алып, ой, аркарлар кандайсыңар деп эркек кишилер кайрылып атпайбы? Аркарлар бул ургачылар да. Бул билбегендик да, билбегендик боюнча ошондой. Эми биз март айын жалган куран деп баштап атпайбызбы? Ооба, баштап атабыз. Ушул сиздин ай санактын башы ушу марттан башталып атат, Ушул Нооруз күнүнөн башталып атат. Күн теңелгенден күн түн теңелгенден жаз келди дегендей. Ошондо биздики андан ары эсептей келсек, аяк оона, баш оона дегендерибизге эми бир аз түшүнүк берип кетиңиз. Биз деле муну жакшы түшүнө албайбыз. Мисалы, айта беребиз, аяк оона дейбиз, баш оона дейбиз, 9 ай дейбиз. Буларга кыскача түшүнүк бериңиз дагы, анан кийин мындай да аяк оона деп февраль менен жыйынтык болот экен, февралыңыз менен түшүндүрүп бериңиз. Ооба, бир ай менен, Ооба. Эми мындай да. Баш оонабыз эмнени түшүндүрүп атат? Баш оонабыз мындай болот. Мен жана айтпаймынбы? Мал ылдый кача баштайт да. Малдын астын бүтөп, бөгөп, ылдый түшүрбөгөнгө аракет кылышат элдер. Чакан айылдарды уюштуруп, бири-биринке конокко келип, 4 айдан бери бири-бирин көрбөйт да. Коктуларда жүрүп. Анан келип чакан айыл болгондо, бунда Жусуп Баласагын аябай жакшы жазган. Күз ордолорду уюштуруп дейт. Аяк ооночу? Аяк оона болсо келет да сентябрда баягы жарым жылда үйүнө келбей, баягы шыптарынан суу агып, кашаларын бар тең урап ушинтип калат да. Эми баягы оона деген сөз, аяк оона эмне? Аяк оона деген сөз мындай да. Эки жакка чыкканга мүмкүнчүлүгү да болбой калат, анан аяк деген буту да. Буту оонап калгандай да, аяк оонап калгандай. Бул ынанымдуу эле социалдык маселе. Сиз ынанымдуу айтып атасыз. Башка булардын альтернативдүү мындай дагы варианттары жокпу? Бар экен, мына мен бир карагам, аны деле ой, биякта экен жанагы эле кайдан таптым эле. Мына июль айы баш оона дейт, август айы аяк оона, жанагы жылып кеткен да буларды эле. Бул мындай дейт да. Мааниси. Мына аяк оона деп аталышынын себеби июль айынан баштап күн кыскаргандыктан ал баш оона деп аталат. Эмне күн кыскарганда баш оона болуп калмак беле. Мына бул сунушталыптыр балдарга. Мектеп балдарга. Балдарга сунушталыптыр. Мына бул бир, анан аяк оона деп аталганы ал эми августта дейт, жана баш оонасы. Баш оона айтат, аяк оонаны айтат. Боз үйдүн чаңгарагынан түшкөн күндүн нуру коломтого тик эмес, башка деле айылдарда тик түшпөйт. Ушундай нерселер бар да. 9 ай эмне? 9 ай дейт. Мына 9 ай деп аташкан бул айда ата-бабалар кыздын калыңын 9дап берген дейт. Сиздин вариантыңыз кандай? Мен налог дейм, бул мамлекет болгон, Кыргызстанда чоң мамлекет болгон. Илгери кыргызский каганат деп деле жүрбөйбү? Каганатта сөзсүз налог болбосо болбойт. 9дап. Биринчи 9дайт,
Ал кезде эме жок, валюта жок да. Валюта жок болду, мал менен берген. Же алтын менен берген. Көбүнчө эл мал кармаганда. Анан баягы өзү мамлекет өзү бага албайт аны. Экини алып кетет дагы. 9 айы макул. 7-нин айы. Жок, ошо экини алып кеткенде, 2 бөлүгүн 9-дун 2-син алып кеткенде 7 калат. Ошо 7 ай болот. Анан дагы 2-ни алып кетсеңиз 5 ай калат, ошентип отуруп 1 ай калат. Бул демек салыкка, кадимки биздин салыкка байланыш келет. Ошого жараша эле анан өлчөп кете баштаган. Быйыл ошо салыктын айы деп. Бүт салыктын айы болот да. 1 айына чейин салык. Анан бирде араң төлөп эптеп кайра жанагы салык чогултканы кетет тоого. Жумакадыр ага, мындай маселе бар да, эми мындай өздөрүнүн жеке бир изилдөөлөрү менен, иликтөөлөрү менен ушундай бир календар түзүп, ай санак түзүп жүргөндөр жалгыз Кыргызстанда сиз болбосоңуз керек. Буга чейин деле келген да. Анан буларды бир бирдиктүү бир бүтүнгө келтириш үчүн ЮНЕСКО дейбизби, бир башка бир уюмдар аркылуу бир бекемдеш керекпи? Мунун бул жагынан аракеттер кандай? Сиздерден мындай маалыматтарыңыз кандай? Бул жерде мындай. Могу календарчы түп тамыры менен башка ситуация ушундайга байланып атат да. Мен билгендер, могу Төрөн Жумаевдер болсо бул окшош. Бирок далил жок мындай болуп атат да. Тиги анан мындай ошо далилдүүлүккө бир бекитиш үчүн бир бүтүм керек да. Эми бул эми айтылып атат да, Кыргыздын ай санагы деп. Аталып аткандан кийин эми аргайсына аракетти азыр жакшы көрүп атат. Сиз айтып атасыз, азыр мектеп окуучуларына көрсөтүлүп атат, окуу китептерине кирип атат депчи. Кириптир. Анан биз кичинекей окуучу балдарыбызга башаламан кылып бере бербей, бирдиктүү кылып туруп анан бир бүтүм менен бергенибиз жакшы. Эми Мореки Жумаев деген, Торон Жумаев деген киши эми бул аракет эле кылып аттыр. Бирок баягы географ болбогондон кийин мындай супсагырак аракеттер болуп атпайбы? Жалпы эле сөздө. Кантип бекемдесе болот? Бир мамлекеттик деңгээлде. Мамлекет деңгээлде ал башка. Мамлекет деңгээлде мына азыр бизди 4-5 жол чогултушту. Жогорку кеңеште да болдук. Бир 3 варианты бар. Экөө жанагы жылдыз айга байланыштуу, ай жаңырды дегендер бар. Ошого байланыштуу болуп атат, экинчиси ушу могу болуп атат. Жаныбарларга жаратылышка. Жаныбарларга. Анан үчүнчүсүчү? Үчүнчүсү деле жана эмеге байланыштуу. Жылдыз астрономический байланыштуу. Астрономияга байланыштуу. Могу экинчиси биздики могу биз көнгөн эмеге туш келип атат. Буларчы мен могу кичинекейимден эле уккан нерселер ушуга туш келип атат. Туура эле туш келип атат. Анан мындай да, тарых илиминин доктору бар, биздин инициатор аябай катуу киришип атат. Ормушов Асан Сулайманович деген. Кувейт Чыгыш университетинин ректору ошол киришип атат. Анан ЮНЕСКОдан 1-2 адам киришти эле, кайсынысын азыр тандап атышат. Эми кайсынысы өтүп кетерсин, бирок Кыргыздын өзүнүн календари болуш керек да. Ошо Кыргыздын календарын өткөрүш үчүн адегенде ошо тактоо керек болуп атпайбы? Анан биздин азыр жаратан сиз айтып отурсаңыз, мынакей бугун айтып атасыз, мораль менен бугун айырмасын билбей атыптырбыз. Окуучуларыбызга ай санакты туура эмес үйрөтүп атыптырбыз деп атасыздар. Анан бул деле бир талаштуу маселе да. Талаш тартыш сөзү жаралат. Анан аягында бир жыйынтыкка келип, анан кыргыз календары, кыргыз ай санагы түзүлөт. Анан ушул ай санактын мааниси канчалык Кыргызга? Сөзсүз керек делинеби же биз эми көнгөн адат менен 21 март деп туруп эле кете бергенибиз оңбу? Биз эми Ноорузду ушу түрк тектүү чыгыш элдеринин жыл жаңырысы, жыл майрамы кылып атпайбызбы? Мына алдыда майрам туруп атат. Ушуга карата Ноорузга байланыштуу айтыңызчы. Ноорузда эми Норуз баягы илгертеден эле келген майрам. Бул жыл дейм да, күн түн теңелген маал. Бул ошого гана байланган. Ошого байланыштуу. Булар болсо ошого байлап туруп, андан кийин сөзсүз да. Бир чоң нерсе болуш керек. Анан чоң нерсеге байланыш керек. Мына ошол байланган нерселер. Эми мындай болот атпайбы? Балдарды үйрөтүш керек деген сөз чыгат да. Татаал кылбаш керек да. Татаал кылбаш керек. Анан мен айтып атам элдерге, бул календар, бул ай санак. Прогноз кылчу нерсе эмес бул.
Мисалы үчүн прогноздойбуз да, мына мисалы үчүн сиз менен бүгүн азыр сүйлөшүп калдык, эми августта жан жабиет деген сөз эмес да. Ошондой эле кеп. Мына менин оюма толук мына эме Павел Глоба деген бир чоң астролог. Ооба. Ошол айтат, туугандар, бу календарды силер мындай кандай прогноз жасаганга колдонбогула дейт. Бул жөн эле число, ошол число. Мына сиз менен жолуктук 20сы число. 20сы жалган Куранда биз жолуктук деп эле коебуз болду. Бул эметкенге, пландаштырганга туура да. Могу числого мына сиз деле бирөө менен жолугарды айтасыз да, 16да кел деп. Бул деле ошондой 20-сында 16да кел деген не сөз. Буну татаалдаштырбаш керек дагы, ошондо жакшы өтүп кетет. Биздин Моорек айтып аткан нерсебиздин баары тең биздин жана Григориан календарына туш келип атат. Болгону гана ушулардын маанисин гана сиз айткандай чечмелеп, ар бир аталышынын чечмелеп, маанисин гана түшүндүрүп беришибиз керек. Ооба. Анан карабайсыңар, 9 дегенди билип алсаң эле, 9 дегенди билип алсаң эле бүттү да, канча 5 ай чечмелегенин билип алат киши. Биз эгемендик алгандан кийин ушул Нооруз майрамын кабыл алып жаңы баштабадыкпы? Ошол эгемендик алган алгачкы күндөрдүн дагы бир белгиси катары ушул Нооруз майрамдоо аны ошол кыргызга мүнөздүү салттардын кайтып келиши катары кабыл алганбыз. Анан кийин андан бери карай мынакей 30 жыл чамалап калды. Анан эгерде бул өтө ошол Ноорузга байланыштуу, ошол кыргыздын жыл ай санагына маанилүү деп эсептелип атса, эмне үчүн эмгичекти бул бекип бирдиктүү бир өзүнүн маанисин кармай албай атат. Деги эле мунун ушундай абалга келүүсү мындан аркы дагы мунун канчалык маанилүүлүгүн мындай камсыздайт. Эми мындай да, биз айтып атабыз, Моорекел налог деп атабыз. Салык. Салык кайсакта пайда болот? Салык мамлекет болсо пайда болот. Мына азыр биз мамлекетпиз. Бизде салыктан сырткары да календарыбыз пайда болот. Бар да. Мына бар нерсени биз жеткизе албай атабыз. Мындай да, эмнегедир мындай илимий дискуссияга жете эле окшойбуз биз. Баягы эле ар бир эле көмөкчүн тартып эле. Мына мен мисалы үчүн могу кишини кагып силкитпейм деле, айтам, мына Моорек изденип атыптыр, бирок моундай кылып атыптыр деп, ошондой эмес керек да. Анан меники эле туура, баары калганын артында. Булар менен байланышып көрдүңүзбү? Азыр окуп атам, тааныбайм деп атат, кандай болуп атасыз? Бул киши менен мына бул киши менен мен сырттан эле баягы өзүнүн календарлары менен кийин карасам ушул бир айга жылып кеттир бул кишиники дагы. Жолугушуп көрдүңүздөрбү? Жолугушуп, салыштырып, өз варианттарыңыздарды салыштырып көрүп, эми изилдөө ишинде жүрүп атасыздар да. Мындай да, мен момуну тактоо иретинде эле кетип атам. Улам эле тактап эле, анан дагы бир маалымат издеп. Мен бекерин айткан жокмун, мына акыркы 20-жылда бул бышып жете элекпи аягына чейин? Бүттү, муну эмете бериш керек, тегерек четинен мындай шөкөттөп дейби, эмне дейт, ошентип жакшылап кое бериш керек. Мунун дагы далилдери чыгат. Мына жанагы баш оонаны мен Жусуп Баласагандан таптым 1000 жылдыгында. Кой, карап көрөйүнчү, бул киши деле ушуга байланыштуу десе, мына 12 мүчөнү ошол киши айтып атат. 1000 жыл мурун 12 жылдыз созвездие деп коет, ошолор мында айланып 12 жылда бир жерине кайра ошол чекитине келет экен. Мына бир цикл. 1000 жыл мурун, биз укмуш экенбиз да, мисалы үчүн. 1000-жылы. Жусуп Баласаган айтып атат. Бул бир экинчи кыргыз тилинде чыккан биринчи китеп экен да ал. Түгөлбай Сыдыкбеков айтып атат. Ой, мындай нерсе болгон экен, биз кандайдыр мына 1000 жылдыгы деле мындай супсагыл өтүп кетти. Ага караганда бир башка бир майда бир аттын баарын тең эле көкөлөтүп атабыз, мындай бир фундаменталдуу нерселерибизди карабай кеттик. Эми сиздин коомчулукка дейбизби, бийлик бутактарына дейбизби, ушу тиешеси бар Маданият министрлиги карайбы? Кандай сунушуңуз бар? Кантип эмне кылсам деген оюңуз бар? Мына келиптирсиз, аныктаптырсыз, тактаптырсыз, ушуга чейин мээнет кылыптырсыз. Бул эми жалпы улутка тиешелүү маанидеги маселе болуп атпайбы? Ооба. Биздин мамлекеттин да бир кармана турган, аныктап ала турган бир багыттарынын бир бөлүгү да таанысак деле болот да. Бул ай санак болуп аткандай. Ооба да. Жашайбыз. Календар болсо жалпы календар менен жашап атпайбызбы? Ооба.
ошол сыяктуу. Анан бул боюнча оюңуз кандай? Эмне аракеттерди көрүп атасыздар? Улуттук мындай аң сезимдик деген бар, өзүңө тиешелүү гана. Мына бизге тиешелүү. Айтып атабыз го, герб бар, гимн бар, туу бар деп атабыз. Мына дагы бир нерсебиз бар. Мына жашообуз ушу менен өтүп атат деген чоң нерсе. Ооба. Келдик, ооба, чоң нерсе экенине келдик. Эми муну кантип кимге байланышып, кантип дагы алдыга жылдырып бекемдейбиз деген оюңуз бар? Сунуштарыңыз болдубу, жогорку кеңешке кайрылдыңызбы, эмне болду? Эми ал мындай, тил комиссиясы ичине баштаган. Анан ошонун председатель аксакал киши эметчи акын. Каза болуп калбадыбы, депутат болуп жүрдү. Анан дымы түшкөн. Анан кайра Каныбек Иманалиев деген депутат бар. Ошол аябай инициативасын көтөрүп атат. Мына ушул жумада биз жыйналышка катышмакпыз. Анан могу коронавирус болуп калып барбай калдык. Эми апрелде барабыз го, дагы сүйлөшөбүз кандай. Бирок бир бар жыйынтык чыгат. Ва чындык менен келген нерсе чындык менен. Мен сизге айтайын, ар бир ай табигый жактан далилденген. Мына, мисалы үчүн Куран 1000 метр бийиктикте. Неме бугу 1800-2200 метр бийиктикте. Кулжа 2200-3200ге чейин. Анан теке 3200ден ары теге чөп өспөй калган жерге чейин. Бул бир. Анан дагы бир талаш болгон. Мөңгүлөрдү коргойлу дегенчи. Чоң маселе турат, могу жакта бир чоң маселе. Андан ары жашоо жок. Текелерден өйдө жашоо жок, чөп өспөйт. 0 градус турат ошол жерде. Мына ошол жакка тийбеш керек деген нерселер болуш керек. Январды 3 айы деп белгилеп атасыздарбы? Илбирстин сүрөтүн коюп турсуздар, ак Илбирстин сүрөтү. 3 айында көпчүлүк аймактарда Илбирс моолар Илбирстин жемиде. Анан кышкы айларга өзүбүздүн пейзажды коюп койдук. Жете күз, мына ушундай Ташрабат. Анан мына налогту чогултуучулар келди деген ушундай инсталляция бар экен. Анан мына буудай аталыштарга жараша эле сүрөттөрдү коюп турбайсыздарбы? Анда урматтуу Жумакадыр ага, дагы бир нерсе, биз момундай коеюн десем такыр болбой койду. Анан мына тегерек кылганда туура эле чыгып калды, тегерек айланып келдик. Мына жыл айланды. Бияында деле турбайбы? Жок, ал 3 айдан январдан баштап калды. Мен ошо атайын ушуну таппайм. Ушуну таптым да, тегерек кылсак туура болот экен деп. Карамолдоев Жекшен деген инсандын сүрөтү турат. Анан муну атайын чыгарып турсуздар. Бул кандай байланышы бар улуу жеңишке? Быйыл улуу жеңиштин 75 жылдыгы да. Анан бул киши менин атам болот. Согушка барып келген киши да. Карамолдоев Жекшен. Карамолдо комушчунун урпактарысыз. Бул киши уулу, мен небереси болом да ошо. Жакшы. Анда эмесе, урматтуу Жумакадыр ага, ушу өзүңүздөрдүн бир уникалдуу делген, бу дагы бир өзүнчө бир кызык маселе, жакшы иш менен алек кылып келаткан экенсиз. Анан алдыда келаткан майрамга карата жакшы белек кылдыңыз окшойт, келип маанилүү бир ушул майрамга тиешелүү, Ноорузга тиешелүү бир жакшы сөз кылып бердиңиз. Сизге рахмат айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, биз келерки күнөзөктөн жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.